Президент Садыр Жапаров өткөн жылды тоолордун экосистемасын коргоо жана климаттык туруктуулук жылы деп аталганы маалым. Жашыл мурас улуттук өнөктүгүнө Ысык көл облусунда жигердүү катышты. Жалпы облус боюнча 500 гектар жерге көчөттөр отургузулган. Облус боюнча 500дөн ашык гектар жерге 5400дөн ашыгыраак көчөттөр отургузулду. 17 гектардан ашык жерге 21 парк уюштурулуп, райондордо, айыл аймактарда. Ошондой эле парктарда, жолдордун жээктеринде, айылдарда тазалоо иштери жүрдү. Эң чоң масштабтагы жашылдандыруу өнөктүгү Каракол Капчык айында уюштурулду. Карчы кыяк октусундагы 12 гектар аянтка 5000 көчөт отургузулган. Тигилген карагайлар 1,5 метрлик көчөттөр болгон. Бул иш-чарага жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министри Динара Кутманова катышкан. Биз негизи 30-жылга чейин 70 миллион көчөт отургузабыз деп план алганбыз. Анткени мына климат өзгөрүлүп, жылуулук пайда болот да. Ушу токой эмне кылат, ошо нымдуу берет да. Анан канча ным берсе, ошо биздин бир мөңгүлөрдү сактап калганга бул аракет да. Ал эми Каракол Токой чарбасы тарабынан 5300 алманын жаш көчөттөрү тигилди. Көчөттөр 22 гектар жерге отургузулуп, алардын бардыгы өнүп, өсүмдүүлүгү көзөмөлгө алынган. Азыр отургузганда бул жерде өзүңүздөр көрүп турасыздар, арпасына айыл чарба культурасы да отургузулду. Себеп дегенде ар бир алманын ортолору жумшартылып, баягы тамыр алышына өзүнө шарт түзүп бериш керек. Жер катып калбаш керек да. Ал ошон үчүн ушундай баягы айыл чарба культурасын дагы отургузуп, чоң отургузуп, өстүрүп, анан баягы алмалардын ортосу жумшап турулушуна дагы шарт түзүп берип атабыз да. Быйыл Ысык көл облусунда бардык район шаарларда жашылдандыруу иштери жүргөн. Ал эми өлкөдө 6 миллион көчөт тигүү пландалган.